Assalamu alaikum жалпы мекендештер. Сиздер менен кайрадан эле Москва бар. Аккеме студиясында окуялар, жаңылыктар жана кабарлар менен саламатсыздарбы. Москвадагы маанилүү жаңылыктар менен тааныштырабыз. Бирден лайк басып, колдоп кетиңиздер. Москванын жатаканаларында рейдтер дагы күчөдү. Атап айтсак, бүгүн Москванын түштүк батышында жатканалардын биринде жүргүзүлгөн рейд учурунда 400дөн ашык мигрант кармалды. Алардын Орусия Федерациясында болушунун мыйзамдуулугу текшерилет. Аталган мекемеде 439 чет өлкөлүк жарандын өздүгү такталып, алар борбордо миграциялык мыйзамдарды жана башка кылмыштарды жасоого мүмкүн болгондугун текшерүү үчүн укук органдары жеткирилип жатышат, деп айтылат маалыматта. Басма сөз кызматы түшүндүргөндөй, Профсоюзная көчөсүндө жатаканада рейд жана камакка алуу экстремисттик жамаат уюштуруу боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында жүргүзүлгөн. Жатакананын жетекчилиги жана администрациясы тергөө амалдарын жүргүзүү үчүн Москванын тергөө комитетинин бөлүмүнө жеткирилди. Урматтуу мекендештер, акыркы күндөрү рейдтер күчөп жатат. Мыйзамдарды сактап, документтерди тактап, этияттап жүрүңүздөр. Жакындарга, группаларга таркатып коюңуздар. Клиника Асмет жана үй бүлөлүк клиника. Клиникада терапевт, гинеколог, уролог, кардиолог, хирург, гастроэнтеролог, лор, дерматовенеролог, невропатолог, стоматолог жана педиатр кабыл алат. Ошондой эле лаборатордук анализдердин бардык түрүн тапшыра аласыз. Дарыгерлер бейтаптарды текшерүүдө, жаңы акыркы үлгүдөгү эксперттик УЗИ колдонушат. Бардык адистер жогорку билимге ээ жана өз кызматтарында 10 жылдан ашуун эмгектенип келишет. Ошого карабай, баалары сиздин капчыгыңызга төп келет. Толук дарегибиз Москва шаары, метродон 1 мүнөттүк жол, метро Фанвизинская, улица Милошенкова 3К1. Байланыш номеру +7 915 227 0005. Метро Тушинская, проезд Ротонавтов көчөсү 9. Байланыш номеру +7 925 088 0202. Эми мекенибиздеги жакшы жаңылыктарга айта кетели. Ысык көлдө 4-чү Кыргыз-Россия экономикалык форуму башталды. Иш чарага 600 делегат катышууда. Арасында эки өлкөнүн мамлекеттик органдарынын жана аймактардын жетекчилери, Евразия экономикалык комиссиясы, Газпромбанк, Росатом, Москва мамлекеттик университетинин өкүлдөрү бар. Форумдун алкагында көргөзмө уюштурулуп, анда Кыргызстанда өндүрүлгөн товарлар коюлган. Форумдун максаты эки өлкө ишкерлеринин ортосундагы байланышты чыңдоо. Мисалга ала келсе, Кыргызстанда 2 кишилик тик учактар, автожырлар чогултулууда. Аларды Кыргыз-Россия экономикалык форумунда Трансулуттук Шумкар корпорациясы көргөзмөгө койду. Тетиктер Польшадан алып келинип Кыргызстанда чогултулууда. Тик учактар 70 литр май менен 600 чакырымдан учуп өтө алат. Ылдамдыгы саатына 120-160 чакырымга чейин жетери айтылды. Алар туризм жаатында, куткаруу, издөө иштеринде жана талааларга дары чачууга колдонулат. Акылбек Жапаров Россияда иштеген кыргызстандыктар эки өлкөгө тең пайдасы тийгизип жатканын белгиледи. Ысык көлдө өтүп жаткан форумда ал эмгек миграциясы эки мамлекеттин алкагындагы маанилүү социалдык аспект экенин айткан. Россияда иштеген Кыргызстандын жарандарынын эмгеги абдан маанилүү. Бирок ошол эле учурда азыркы кырдаал жакшылап ойлонулган чечимдерди талап кылууда. Миграция маселесинде стратегиялык чечимдер зарыл. Буга тартип сактоо боюнча биргелешкен чаралардан тарта вакталык ыкманы пайдалануу менен миграциялык агымды майнаптуу уюштурууга чейин методдор кирет деп өкмөт башчы айтты. Ошондой эле Владимир Путиндин жарлыгы менен министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровго достук ордени ыйгарылды. Сыйлык Жапаровго Россия менен Кыргызстан ортосундагы стратегиялык өнөктөштүктү жана достук байланыштарды өнүктүрүүдөгү кызматы үчүн берилген. Кыргызстан Россия достугу өнүгө берсин деп бирден лайк басып, жакшы сөздөрдү калтыра кетиңиз. Бүгүнкү кабарлар сиздерге пайда алып келди деген ойдобуз. Бирден лайк басып, группалар менен таркатып, биздин каналга колдоп, катталып кетиңиздер. Канча да бөтөн жерде өзүңүздөргө сак документтерге так болуңуздар. Таза регистрация боюнча 8936 111 79 11 номерине кайрылсаңыздар, жигиттер жардам берет. Жаңыдан келген биздин мекендештерге 8929 975 89 79 номерине WhatsApp'тан кайрылыңыз. Тапканыңыздарга береке, үй бүлөңүздөргө тынчылык, ар бирибиз ата мекенибизге эсен аман жетели. Жакшылыкта көрүшкөнчө аман жүрүңүздөр. Москвада мекендештер, документ жок кыйналсаңыздар, регистрация бүтүп калса же өтүп кетсе же жоготуп алсаңыз, миграционканы жаңылатыш керек болсо, чек арага коркпой чыгып келейин десеңиз, баягы эле Москвадагы хит болгон Мухиддин ажы кызматта.
Өзі до конца айдайды, ашықша ақша албайды, документке жардам беріп турлайды, даже қиналған мекендештерді бекер ташайды. Мухиддинге Мосховардан деп çalsanız, по-братски жылу жұмшақ барып келесіз.